Ағып келген боқтарды ағызып өліп тұрып ала береміз да. Неберелери менен арыктагы сууга жакын үйдө жашаган Бактыхан эже таң сүргөндө ичер сууну камсыздап алыш керек. Кокус суу албай калган болсо, күн чыкканы бул арыктан суу ичүү мүмкүн эмес. Кошуна турган Чоңгур айылынын малдары келип суу булганат. Чакан айылда оору сырыкоо көп болуп, бир топ жерге чейин кайрылышканына карабай, таза суу маселеси күндөн күнгө чыңалууну пайда кылып жаткандай. Жөн эле суу карып кетпестен бул жерде ичине түшүп алышат, чычып сыйып таштайт, каналдын боюна туруп калат. Андан сырткары алып келип туруп паластарын жуат, кирлерин алып келип туруп ушул жерде чайкап кетет. Мен ушул жерде жакын жайгашкан үчүн канча жолу чыгып Чоң Аранын тургундары менен урушамын, талашамын. Эртемейин эрте туруп алып туруп бешилик менен тазалап коёмун. Биз го эртемейин эрте туруп көргөн үчүн суу алып алат экенбиз. Көрбөгөн оякта айылдаштарыбыз бар. Алар суу алып ошо чыла сууду ичет. Бул сууду ичкениңде кык жыттанат. Жөнчө иче албайсың, кайнатып ичесиң, ошондо да чайында баары жыты келип турат. Ал эми жаш балдар бул жерден ары өткөн, бери өткөндө ичип алышат. Анан кийин көбүнчө ошо ич оорулар, сарык оорулар Зарташта көп болот. Биздин келечектеги балдарыбыз үчүн ушул жерге кичине бир таза суу кылып берсе деп канча жолу кайрылдык, кайрылуу жаздык, ооз эки айттык, видео кылып алып, тартып алып, жөнөтүп аттык. Эми бул жерде силерге айтпай эле турат элем, памперстер агып келет, шлёпкалар агып келет. Памперстерди көз көргөндөн кийин суу ичкин келбейт. Дагы аккан суудун арамы жок деп алып иче беребиз. Зарташ айылында күздөн баштап жаз келип, мал жайтка кеткенче ичер суунун айынан чыңалуу, кээде жаңжал чыга калат. Кошуна турган эки айылды араздаштырган суу маселеси балдардын ден соолугуна да таасирин тийгизип жатканын айтышат. Малдар жайлоо кеткенче бизде мына Чоң Ара айылы менен кичине жаңжалыбыз көбүрөөк болот. Себеби бизге таза суу жетишсиз болуп калып атат. Малдар менен келип мына сууларды булгап, ат эшектери менен түшүп алып ичет. Машинасын алып келип ушул жерде жуат. Балдар ич оору болуп атат. Жугуштуу ичек карын оорулары менен бруцеллездер чыгып атат. Ошо арыктын сууну ичсең, чыла суу ичесиң да. Таза эмес, чыла суу кайнатсаң деле ошол. Чыланын жыты келет, малдын жыты келет. Ошондо суу ичип атабыз. Айылда бирөө ушу суудун артынан урушуп таза суу. Малын алып келип суу ичирип аткан экен эшек аттары менен келип. Малыңды неме кыл, эл ичет, атыңды эшегиңди чыгар суудан десе, ошонун артынан урушуп 50 000 штраф төлөдү бечара. Эки айылдын эли пайдаланып жаткан арыктагы суу маселеси чоң жаңжалга айланып кетпесе экен деп чоочулашат. Ансыз да таза дегенден күмөнү бар бул арыктагы суу эки айылдын малына да, адамдарына да бирдей колдонулат. Кошуна айыл тургундары болсо жыргаганыбыздан бул жерге суу издеп келгенибиз жок дешет. Бизде эми суу кыйын да. Суу кыйын, анан кирантта мынча мал менен сугарбайт. Анан илен жок, ушул жакка түшөбүз. Суу баягы суук маалда тоңуп калат деп токтотуп коет. Анан кумурскадай болуп адамдар чууруп ушул жака түшөт. Машинеси барларга машинеси менен алып чыгат. Машинеси жоктор анан арага менен кыйналып ушул жактан тартып чыгат да. Биякта суу ташып жүрөт. Бир флягты сүдүрүп алып арага менен ушул жактан ташып чыгаттар. Ошо биз Өзүңөргө суу келбей калабыз жана лотокко. Жок, бизде кышкысыга токтойт да насостор. Моторлор токтойт. Значит, өзүңөрдө да суу тартыш. Өзүбүздө суу кыйын. Ошондон бул жакка айдап түшөбүз да. Бул жердеги суу маселеси бир топ жылдан бери эле көтөрүлүп, жергиликтүү деңгээлде чечиле турган көйгөй район, облуска чейин жеткен. Бирок бир да бийлик өкүлү келип чечип берели деп киришкен эмес. Малкыгы жыттанган суудан тажаган зарташтыктар чогулуп район жетекчилигине чейин барышкан. Райондук бийлик абалдан чыгуу үчүн Чоң Ара айылынын тургундарына мал суугара тургандай атайын идиштерди жасап бермей болду. Төрткүл айыл өкмөтү менен биргеликте өткөндө барып көрүп келдик жеринде. Жеринде көрүп, жашоочулар менен дагы сүйлөшкөнбүз. Ал жерге берке Чоң Ара айылына лоток коюп берүү боюнча биз сүйлөшүлгөн болчу. Тилекке каршы лоток бүгүнкү күндө туура эмес болгондугуна байланыштуу азыр цемент алып берүү жолун карап атабыз. Цемент алып беребиз. Анан жайыттын атайын ошол жерден мал суу иче турган жайды курган экен. Ошого дагы суу келтирүү маселесине карап атабыз. Бул айылдардын таза суу ичүүчү суу маселесин чечүү өзү каралганбы же арыктан Зарташ?
Зарташ айылы ушул күнгө чейин ошол арыктан өзү таза суу арыктан ичип келүүдө. Бирок планда бар. Малдын суусу үчүн идиштер жасалганы менен 3-4 айылды аралап келген арыктан суу ичүү дагы көпкө созулчудай. Зарташ менен Чоңгар айылындагы ичер суунун маселесин чечүү үчүн өтө көп түйшөлбөй эле азыраак каражат менен абалдан чыкса болот дешет. Арыктагы суудан мал менен талашып ичкенден көрө бир көчөгө бир куур коюп берсе да макулбуз дешет. Биз көп жылдан бери ушу айыл өкмөткө кайрылып, акимчиликке чейин билдирип жүрөбүз. Чечилбей келе жатат көп жылдан бери. Мында бир менин оюмча мындай жолдору бар да, мына жерден ушу Чоңгар айылына таза суу өткөн. Биздин мына ушул арыктан иче турган 2-3 көчө бар, ушунан эле кран чыгарып берсе болот бизгечи. Ар бир көчөнүн башыга бирден кран чыгарып берип койсо дагы чечилет. Алар малдары таза суу чечилет эле, биз алар малдарын сугара берсе болот да. Анан дагы бир жолу бар. Бул жерде жайыт комитети атайы ушундай сууду булгабасын деп мал сугара турган жай жасаган. Бирок бул иштебей турат азыр дагы көрсөк болот барып ушул жерден. Ошол жерге дагы суу жок дейт, ушул кран немеден эле таза суудан чыгарып койсо болот сууду. Ошондо чечилет бул маселе. Азырынча таза суу менен камсыздоо үчүн казынадан каражат бөлүү мүмкүнчүлүгү чектелүү турганда 2 айылды тирештирип жаткан Зарташтагы суу маселеси быйыл да ишке ашпачудай. Баткен облусунда эле 10 чакты айыл таза суу маселеси чечилбей турат.